Ассаламу алейкум туугандар, достор жана жалпы мекендештер. Видеого чыкпай койдуң, YouTube'га чыкпай койдуң деп суроо да беришип жатат. Анан чалгандар дагы бар. Чоң рахмат сиздер үчүн. Сиздер ушинтип сурап койгонуңуздарга акыбалың кандай, жакшысыңбы деп. Эмне YouTube'га чыкпай койдуң деп. Кээ биркилер күтүп отурат экен сериал кылып. Билбейм, эми мен анчалык ошончолук кызыктуу болот деп ойлогондой эмесмин. Маалымат катары видео каналды ачканмын, жөн эле маалымат катары. Эми ошол азыр маалыматым жок эле болуп калды, себеп мен ушул кыймылсыз мүлктөрдү жөнүндө тартайын деп, өзүбүздүн айылда тартайын деп чыгаргам. Буюрса азыр маалымат чыкты. Үйлөр боюнча. Кандай үйлөр? Сатылып кеткен үйлөр. Документтери бүт баары чыкты буюрса. Бир эле ушул 22-синде эртең акыркы документ чыгат. Документ кайсы? Үйдүн документи эми Баткендик биздин бир тууган Алтынбек деген баланын үйүнүн документи эртең даяр болот. Барып кошо көп документтерди дагы кошо алып келишим керек. Ошол туугандар. Эми азыр бир үйдүн ээсин таптым. Ээси айылда жашайт экен, бирок эшигин ачпай койду. Корккондонбу билбейм эмнеден. 2 күндөн бери каттайм бир үй чыгып атат. Ошол үйдү буюрса ээси менен сүйлөшүп калсам, сата турган ой болсо, ошол үйдү сатууга чыгарабыз. Анан эртең 24-түндө дагы бир келишим түзүлөт. Үй сатылды, ал видеого чыга элек. Бирок ал кезекте турган эжеке буюрса алып койду деп эсептеп айтсам болот. Дагы ал эми келишим түзүлүшү, анан дагы 9 күн мамлекеттик каттоодон жетек мекемесинде күтүшкө туура келет даяр болушуна. Ошол акыркы сатылган үй болду. Жер маселеси эртең районго барам. Көп адамдар видеону көрбөй туруп, жөн эле көрбөй туруп эле чалышат. Жер эмне болду, канчадан берет экен, эмеси канча, сотугу канча. Видеодо чыгарганда мен айтканмын, достор, мен аны өзүм да билбейм. Канчадан, кандай шарттар менен, канча сомдон, канча берет. Ошого барып сүйлөшөп деп видео тартканмын. Бирок тилекке каршы биздин көрөрмандар, чыныгы көрөрмандар көрөт экен. Калгандар бирөөдөн жөн эле маалымат алып туруп эле, видеону көрбөй туруп эле чалышат экен. Аларга кайрадан жооп беришке туура келет, же кайталап ошол жөнүндө такыр эле маалымат кайтарып берип атам. Жооп берип атам. Так, дагы эмне суроолор болду? Суроолор. Видеого чыкпаган себебим ошол, менде маалымат жок болуп атат үйлөр жөнүндө, жер жөнүндө. Ошого чыкпай жатам. Себеби ошол эле. Анан бизде бүгүн 22 ноябрь, сиздерде билбейм кандай. Албетте Кыргызстанда 22 ноябрь. Бирок менин көрөрмандарым да Австралияда бар экен, Турциядан бери бар экен, Америкадан, Южный Кореядан, Япониядан көргөндөр да бар экен. Биягы Европадан көргөндөр бар экен. Трак айдагандар балдар бар экен Европадан. Аларга өзгөчө салам. Чет элде иштеп жүргөн биздин мекендештерге дагы албетте чоң ысык салам. Жалпы Кыргызстанга дагы ысык салам. Бүгүн күн чыгып турат мынакей. Бирок -12. Дагы бизде аябай катуу шамал болгон 3 күн мурда. Шамал болуп, бир эле биздин айылда эмес, жалпы Алтай крайында өтө катуу шамал болгон. Мындай болгон эмес экен, бирок ылдамдыгы 35 секунд метрине 40 метр. Кыскасы өтө катуу шамал болду. Чоң мындай леп электр эмелерди
зымдарды үзүп салып, өтө 3 күн биздин көчөдө свет болбоду. Мындай болгон эмес мурда. Ошол себептен дагы чыкпай койгон себебим да ошол. Телефонго видео тартканга да мүмкүнчүлүк болбоду, себеби батарейка отуруп калган болот. Аны машина менен заряд кылсаң, машинада бир 20% берет экен. Жөн эле чалууларга, связь кармап турганга, видео тартканга мүмкүнчүлүк болбоду. Азыр погода -12, аябай суук. Бирок ошондо дагы малды кайтарып жүрөм, себеп эконом, чөп эконом кылабыз. Бул баары түшүнөт, менимче. Бир күндө 300 килограмм чөбүм эконом болот да, азыр талаага чыгарсам. Ошол достор, дагы Азамат деген бир инибиз Москвадан биринчи болуп келген балага өтө эме болуп калдым, кандай десем, сүйүнүп калдым. Ал бала Кыргызстанга барып, Кыргызстанда туугандары менен жолугуп, анан кайра Кыргызстанга жеткенине мен сүйүндүм, себеп ал Москвадан бери келип үй алып, анан кайра Москвага барып, анан машинасы бар экен, ошону айдап Кыргызстанга эсен аман жетип алыптыр. Ага дагы, Азаматка дагы чоң салам. Ал жазда келем дейт. Анан дагы кимге үй алган адамдар, бүт мекендештер, достор, акелер, эжелер болду арасында. Сиздерге дагы чоң салам. Буюрса эртең документ алган үйлөрдү, документтерини видео кылып куттуктап чыгарам. Буюрса топтолуп калды документтер, көбүнүкү. Ошолорду баарын чыгарып эме кылабыз, куттуктайбыз достор. Жер маселеси боюнча жерди эртең буюрса жолукканга барам. Бүгүн бияктан бир аз башка иштер болуп, кече дагы башка иштер болуп, өзүмдүн иштерим менен жүрүп, анан мекемеге чалсам, мекеменин жер адиси мага айтты, эртең эле кел деп. Ошондо эртең барып, жолугуп, так маалымат алып, кандай эмне жолдор менен алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп суроо берем. Ошонун баарыны кандай болсо дагы сиздерге жеткирип, эми достор, баягы мен көзөмөлгө бир кошун айылды алып койдум деп айтпадым беле. Ошого дагы жете албай жүрөм да. Жете албай жүргөн себебим, биякта малым калып кетет экен да. Мен ал жакта бир күн эме болуп, буюрса жакында малчы чыгып калса, ошол малчы менен бияктан малчыга калтырып малдарды, ошол үйлөрдү барып тартып, жерлери кандай болот, эмне болот, ошол эң немеси, маанилүүсү мен айткандай баягы жайыт жер. Кээ бирки айылдарда, көп айылда жайыт жери жок экен да. Чоң бир эмелер, фермерлер эле алып калат экен. Анан ошол фермерлер дагы өлчөмдүү малдын санын өлчөмдүү эле элге айтат экен, сен мынанча алсаң мен сен коем деп айтат экен да. Себеп өзүнүн малы, фермерлердин малдары көп экен да. Алар өзү үчүн бүт жанында, атрабында кандай бош жер болсо ошолорду алып койгон. Эми анда түшүнсө болот, ал өзүнүн чоң фермасы болсо. Анан бирок мыйзам бар экен, мыйзам боюнча элдин малыны, өкмөт элдин малына дагы жайыт бөлүп бериш керек. Арендага алынган болсо дагы, ошол арендадан алынган болсо дагы, ошол адамга, ошол адам чоң милдеттүү экен да бергенге, мыйзам боюнча. Ошого мен ошолорду дагы тактап билип, анан баягы жанындагы айылдардын видеого тартканга чыгарам. Бирок бул качан гана мага малчы келсе, буюрса малчы келип калам дегендер бар. Эми кайсы бир келет, Кудай билет. Бирок бардыгы бир күндө эле бар жогун жумушун таштап келгенге мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошого күтүп туруп сабыр кылабыз. Буюрса
машинамды жүргүздүм достор. Машина запчасть келди. Новосибирсктен биздин айылдан үй алган достор. Мен сурандым, заказ кылып, ушул жерден заказ кылып бергиле. Акчасын которуп койдум. Алып беришти. Кубаныч деген жана Нурлан деген досторубуз магазинден барып сатып алышып, же заказ кылышканбы, по-моему заказ кылган, мен ссылкасын жөнөтүп заказ кылып бергиле дегем. Алышып, анан автобус аркылуу жөнөтүштү. Түнү барып саат 11-де баягы чала устачылык кылып, Старексте жүргүзүп, машинамды жүргүзүп алып, ошо машина менен өчүрбөй барып запчастымды алдым буюрса. Достор, машина жүрдү, эми баары жакшы. Сары май боюнча заказ кылсаңыздар болот. Сары май заказ алып атабыз, себеп буга чейин сары майды жөнөтүп атканда база, Почта Россиянын базасы алмашып, алар дагы баягы цифровой эмеге өтүшүптүр. Мурда кагаз менен иштешсе, азыр ошол цифровойго өтүшүптүр. Цифровой деген кыргызчасына унутуп калдым. Ошону комментарийга жазып койгула, сураныч. Анан кыргызча сүйлөгөнгө, комментарий жазганга кыргызча эле жазып тургула, сураныч. Анан мен көп сөздөрдү унутуп эле калып атам. Китептерди окусам дагы көп китеп окуй албайм, себеп убакыт жок. Бирок окуш керек. Убакыт жок деп айтсак, убакытын китеп үчүн табылыш керек негизи. Кыргызча китептерди көбүрөөк окуш керек деп ойлойм. Ошондо унутпай калабыз өзүбүздүн тилди. Ошол достор. Так, дагы эмне деп айтайын дедим. Болду, эми эртең буюрса, баягы документ, үйдүн чыккан документтерини жеке менчикке өткөндө тартып чыгарам. Ээлеринен сурадым, макул деди. Үйлөрүнү чыгарбай тур деген адамдар көп. Себеп өзүбүз келип, өзүбүздү баягындай кандай эмебиз менен дейт, маданиятыбыз менен, анан када салттары менен ошолорду колдонуп, анан үйдү ачыкка чыгарайык деп чечим чыгарышыптыр. Буюрса ал күн дагы келет, буюрса жазда алдагы күндөр келет. Ал күндөрдү дагы чыдамсыздык менен күтөбүз. Мен дагы эле өзүмчө эле барып бирөөнүн үйүн тартпайм да. Ошого ошондой. Так, дагы кээ-биркилер чыгарбай эле кой деген, билбей эле койсун деген. Ошого алар өзүнүн жеке ою, мен аны эмеси, өзүнүн жеке чечими, мен аны сыйлайм. Анткени жеке бул жеке ал өзү билет кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Ошондуктан достор, үйлөрдүн алынган үйлөрдүн эмеси кандай деп сурагандарга жооп ошол. Мейли достор, буюрса дагы маалымат чыкса чалам сиздерге, жазам. Так, буюрса дагы бир эме жаңы маалымат чыгып калса, албетте видео тартып чыгарам. Буюрса достор, аман болуңуздар, дагы жолуккунча.